Эгер бороондун азабынан орто жолдо бир топ күн Иония каласында убакытты өткөрүп күтүүгө туура келет. Андай болсо, убакытты текке кетирбей, ал тараптын акылмандарынын ойлорун, айткандарын кунт коюп ук. Алар сага Атлантида болбогонун далилдеп айтканын кулак төшө. Алардын айтканында жашоонун табышмактуу экендигин туюп отур. Бул турмушта көптү көрүп билгендиктен билгизбей аракетин жумшаганда ойго батып, кайгы муңун жашырышпай, талаш тартыш ойлорун сен өзүң жыйынтыктап, алардын айтканына күмөн келтирсең, көзүң жеткен өз жолуңду тандайсың. Сырдуу сапар, шамалдар мейкиндиги. Лоуренстің қараңғы күні. Жазу бар екен. Күн қараңғы, нурлары да қараңғы. Жарық болса анын тескери жагы. Күндөн түшкөн нурлар жарык болгонан бөлөк тарабы. Ошентип биз дагы дүйнөнүн тескери тарабында өмүр сүрөбүз. Жалындуу оттун анык түрү, караңгы жана калтырак. Биз өмүр сүргөн жарык дүйнө, анын тескери жагы. Сүйүүнүн таржымалы туура ошондой. Биздин көзүбүзгө көрүнгөн өңсүз, кубарган тарабы тескери жагы. Сүйүүгө тиешеси жок. Ал эми анык сүйүү болсо, жапайы жана муңдуу. Ал караңгыдагы эки жандын тирилдеген сезимдери. Бардык ошол каргашалуу күндөн башталган. Анда мен Арсендин компьютерин ачып, анын жазгандарын окудум.
Румия экөөбүз тиги эң калган заводдон бир бөлмө таап алдык. Биз эч кандай себеби жок эле ойноп, күлүп, чыргап жүрдүк. Бирдеме каалайсызбы? Жок, рахмат. Биз күйөөм экөөбүз көптөн бери сүйлөшпөй калганбыз. Балким менин шектенүүлөрүм негизсиз чыгар. Ошондуктан мен күйөөмдүн кайда, кандай, ким менен убактысын өткөрүп жүргөнүн билгим келет. Бардыгын таза жасаңыз. Камсанабаңыз. Сураныч, көз айнеңизди алып коюңузчу. Бирөөдөн жашынып атасызбы? Сиз иштеген агенттиктин аталышы кандай дедиңиз? Argus Security. Кечиресиз. Кандай? Argus Security. Жөнөкөй ат табылган жокпу? Кечиресиз. Мен жөн гана кызматкермин. Бул эмне, мифологияданбы? Ошол сыяктуу. Ошо сыяктуу. Макул. Бул жарымы. Калганын кийин аласыз. Жакшы калыңыз.
Бул жаңы сүрөттөр. Ушул аялбы? Ооба. Начар тартылыптыр. Караңгыда тарткан сүрөттөр. Туура түшүнүңүз. Таза тартканга болбойт. Сиздин жолдошуңуз менен бул айым экөөнүн ортосунда жакын байланыш бар экендиги тууралуу айтуу кыйын. Бизде эч кандай далил жок. Мага далилдердин кереги жок. Мен баарын билем. Далилденген маалыматым боюнча, алар түн ичинде жолугуп, таң атканча шаарды аралап жүрүшөт. Эмнеге? Азырынча белгисиз. Бул ким өзү? Тактап жатабыз. Тактаганда эмне? Айтпаса деле баардыгы көрүнүп турат го. Каяктагы бир чуртаман. Азырынча биз бул аялдын ким экенин билбей жатабыз. Ал кайым болуп, көзгө көрүнүп, кайра жоголуп кетип атат. Анын ким экенин билүү кыйын болуп турат. Жөнөкөйрөөк түшүндүрүңүзчү. Мен арбак сарбак дегендерге ишенбейм. Бул иш колумдан келбейт деп эле айтпайсызбы? Ал сиздин эркиңиз. Тобо. Ал сиздин эркиңиз. Кайсы жерде окудуңуз эле кымбаттуу? Менин жогорку билимим бар. Көрүнүп турат. Тобо. Угуп атам, командир. Эмне болуп кетти? Мен билгем Арсен бирөө менен жүрөт экен. Сулуу элеби? Оюң эле жаман. Жашаган жерине барып. Эмне болгон? Тактап келчи. Агентке ишенич жок. Мен сени түшүнбөй атам. Эмне кыласың аны? Кете берсин каалаган жагына. Акылдуу боло бербечи. Айтканымды кыл.
Өткөн кылымдарда Кытайда Уда Отсы деген чебер сүрөтчү өмүр сүргөн экен. Анын чыгармалары кереметтүү болгондуктан Кудай сүйгөн сүрөтчү дешчү экен. Күндөрдүн биринде ал императордун суранычы менен хан сарайдын дубалына көркөмдүү сүрөт салат. Императордон качып сүрөттүн ичине кирип кеткен дешет. Hey, Arsen, Румия, үйлөнүү тоюңар менен. Жаш шыбайлар куттуктайм. Бактылуу болуп көп балалы болгула. Жашооңордо баардыгы түгөл болсун. Биздин үй бүлөдөй. Көбүрөөк сүрөт тарта албадык. Бирок алардын үндөрүн жаздырып алдык.
Ансыз деле көптү күткөн эмесмин. Бошсуз. Билесизби? Бошсуз. Алыста деңиз толкундарын тыңшасаң, сенин жаңаң сезимиң шамал менен агым, сенин жаның ыр дүйнөсү, сенин жаңы үйүң түн менен жылдыздар. Дагы бир аз убакыт өткөн соң сен бул айкын дүйнөсүнө кол жеткис болуп каласың. Бул эмне дегени? Сенин жаңаң сезимиң шамал менен агым, сенин жаның ыр дүйнөсү. Сенин жаңы үйүң түн менен жылдыздар.
биз кыялданып сүйүктүү шаарыбызды дүйнөдөгү эң кооз шаар болуусуна аракеттерибизди көрүп жаттык. А бирок биздин долбоорлорубуз кагаз бетине гана тартылып, эч кимге кереги жок болчу. Сүйүүбүзгө мас болуп, кучакташып жүрө берип, акыр заман келгенин да байкабай калдык. Руми, менин санаасыз Румиям менден алыстап баштады. Ал биздин акчабыз, үйүбүз жоктугунан тажап, санаасыз көчмөн жашообуздан чарчай баштады.
Сен қайдасың? Қайсыл жердесің? Уғып атасың ба? Уғып атам. Шаһардың шетіндемін. Суының бойында. Қайда жоғалып кеттің? Темір жол жақтамын. Қараңғыда болып кетті. Тартуға болмай қалды. Емі тыңшағын қойды. Дағы біраз уақыт өткен соң, сен бұл айқын дүйнөсүнө қол жеткес болып қаласың. Сенин жаңа аң сезимиң, шамал менен агым, сенин жаның, өр дүйнөсү, сенин жаңы үйүң, түн менен жылдыздар. Руми! 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 Румия бөлмөбүздөн кетип, өзүнүн мурдагы көнгөн жашоосуна кайтты. Ошентип, өмүрдүн дагы бир чырагы өчүп калган сыяктуу болду. Румия, бул эмне кылганың?
Менин балам жарды болуп жашаганын каалабайм. А сен бир жолу болбогон бечарасың. Мен сени жек көрөм. Жогол. Мени карап күлүп отурган Будданын сырдуу жылмаюусун мен дагы да болсо түшүнбөй отурдум.
Мен сага ишенгем. Сен эң туура тандоом болдуң. Арсен эмне болот? Унут. Ал менин жаштыгым менен кетти. А сен келечегимсиң.
Биз жолугушуп турдук. Биздин ар бир күнүбүз айга тетек. Сааттар аптага. Ал эми айлар болсо жылдарга тең эле. Шамалдар мейкениндеги сырдуу сапарга абдан окшош экен. Ал жакта ырлар жана кыялдар жаралат. Ал жакта курттан көпөлөк учуп чыгат. Ал тарапка шамалдар жана дарыялар жол салат. Деңиз толкундарынан жаштык жаралып, аягы жок жээкте арзышкан жандар жолугат. Эми сен аң сезимиңде буга чейин болбогон окуяларды жандырып берүүгө кудуретиң жетет. Ошолорго көз чаптырып карасаң, эмнени көрүп турасың? Шамалдар мейкининде сен экөөбүздү көрүп турам. Мен сени мурда түбөлүктө билип, жана өзүң менен бейиш багына бирге кайтууга илгериден таап алгам. Мария, мурда мен күн болсом, эми түнгө айландым. Мен мурда таш болсом, сууга айландым. Аска болсом, агымга айландым. Шамалга шуурасаң, суу бетине сүрөт салсаң. Мария, мен сени угуп, сенин кабарыңды кабылдайм. Мен эми чаңдан жеңил, топурактан жумшакмын. Мария, колумдагы ийнеге алтын жибиң болоюн. Бул шамдар деңизге агып жеткенче өмүр жолунда бирибиз шамал, бирибиз агым болуп, асманга умтулуп, жер менен жер болуп, чындык менен кыял болобуз. Өмүр дайрасында.
Суу астында, суу периси өлкөсүндө перилердин толкун менен тал-талдап толкундарды кыздын чачын өргөн сымал ойногону. Суук шамал каалабастан айдап турду алардын аракетин. Жашоонун үнүн угуп ойгонгондо кайрадан тирүүлүктө жок болобуз. Биз бош вагондорду шамал сыяктуу аралап, алыскы деңиздерге катталбаган рейстин кыял күлүк жүргүнчүлөрү сыяктуу бара жаттык. Кетип жаткан поезддердин артынан калбай, биздин кыялдарыбыз вагондордон алдыга кетип, өзүбүз менен кош айтышкандай, бизди эч бир жан күтпөгөн белгисиз бир тарапка бара жаттык. Мария, сен мага жанымдан артык сезилесиң. Бирок мага бейтааныш көрүнөсүң. Сен бейиш багынан келген коноксуң. Жан дүйнөнүн сырдуу деңизинен сүзүп чыккан балыктайсың. Бул жалган дүйнө жаштыктан кыялдарды тартып алса, сен аларды кайрадан кайтарып бересиң. Экөөбүз бир гана түштү көрүп, бирге ойгонуп, аң-таң болуп, бирге ойгонуп, жашообузду улантып, мен ошону айткым келет. Мен сенин бар жогуңду билбесем да абдан сүйөм. Өзүмдүн бар жогумду билбесем да.
Мария булактын түбүндө уктап калып, толкундуу деңиз боюнда ойгондум. Көз жаш менен уктасам, сүйүү менен ойгондум. Себеби сага жолуктум. Караңгы түн каптаган ааламда эми мен жалгыз эмесмин, Мария. Тиги айыл кайып болуп кетти деп айтпаңыз. Туптуура, бул иш жабылды. Ошондойбу? Биздин ишибиз арам. Сизге да берек даярдап койгом. Ишке өтөлү. Сиз мени аңдып жүрдүңүзбү? Сиз мени кызыктырбайсыз. Байкоо, жөн эле байкоо. Сизди ойношуңуз менен көрүп калдым. Экөөңөрдүн кездешүүңөр мага шектүү көрүндү. Бул ишке мен тиешем бар деп турасызбы? Мен далилдерге гана таянам. Тергөөдө да так ушундай. Ал эми жеке менин ойлорум эч кандай мааниге ээ эмес. Жашоодо далилдер гана башкарат. Ошондой эмеспи? Алдыгы көз айнеңизди алып коюңузчу. Же эмне? Бирөөдөн жашынып атасызбы? Тооба. Сиздин күйөөңүз ак. А сиз болсо сиз ажыдар экенсиз. Мен сырткы келбетим үчүн кечирим сурайм. Ишим ушундай. Алып келдиңизби? Бүт маалымат бул жакта. Мен башынан сизге ишенген эмесмин. Сиз жөн гана бирөөлөрдүн жеке турмушуна кийлигишкен бир бечарасыз. Билесизби? Бул жумушта мен адамгерчилик дегенди жоготком. Ошондуктан ойлоп сүйлөңүз. Күйөөңүз мүмкүн анын жок болуп кетүүсүнө бирөө жардам бергендир. Кетеңизге караганда түзүк аялсыз. А менимче көчөдөгү эле сойко. Эми мени уккун канчык. Сен эмнеге чакчаңдап жатасың? Жиниңди кагып салам. Түшүндүңбү? Бир аз түзүгүрөөк болсоң, жайлап салмак.
Күйөөң жакшы аялга жолугуптур. Татынакай экен.
эгерде уктап жатып сен түш көрсөң, түшүңдө кыялдарың сени асманга учурса, ал жактан кереметтүү бир укмуш гүлдү түзсөң, эгерде ойгонуп сен ошол гүлдү таап алсаң, алаканыңда жайылган. О, анда эмне болот? Кандайсың, Руми? Сен мени туура түшүн. Башыбыздан татаал турмуш өттү. Экөөбүз бир гана кадам жасап, баардыгын өзгөртүшүбүз керек болуп турат. Бир гана кадам. Мен сага абдан ыраазымын. Сени менен жашоо сабактарын өздөштүрүп, өстүм, калыптандым. Сенин столуңда Арсендин флешкасы бар. Руми, флешканы ачып карасаң, сен экөөбүз көптү уттуруп койгонубузду түшүнөсүң. Арсен, Румия, үйлөнүү тоюңар менен. Жашыбайлар куттуктайм. Бактылуу болуп көп балалуу болгула. Жашооңордо баардыгы түгөл болсун. Биздин үй бүлөдөй.